Саламатсыздарбы, эфирде жаңылыктар түрмөгү, студияда Алсуу Рустамова. Каналга катталып маалыматтарды биринчилерден болуп койгоңуз. Банк эсептери бекитилген мигранттар өлкөдөн жөнөтүлүшү мүмкүн. Мыйзамсыз мигранттарга Орусияда эч нерсе бузбагандар кирген. Өлкө аймагында жүргөн чет элдик жарандарды чыгаруу режимин жана аны менен кошо көзөмөлдө турган адамдардын рейстерин да ишке киргизген. Ага чыгарууну күтүп жаткандардын маалыматтары киргизилет. Анда өздөрүн жана Россияда таптакыр мыйзамдуу болгон чет өлкөлүктөрдү табышкан. Алар банк эсептерин бекитип, аймактан чыгууга тыюу салынган. Чоо жайы Фонтанка материалында. Бул чет өлкөлүк жарандардын рейстери деген эмне? 5 февралдан тарта Россияда чет өлкөлүк жарандарды чыгаруу режими киргизилген. Өлкө аймагында мыйзамсыз жүргөндөр көзөмөлгө алынган адамдардын рейстерине киргизилген. Мигрант депортацияланбаса же Россия Федерациясынын аймагынан өз алдынча чыкпаса, ал бул тизмеде турат жана бир катар чектөөлөргө душар болот. Анын ичинде милдеттүү төлөмдөрдү кошпогондо банк операцияларын жүргүзүүгө тыюу салуу. Ошого карабастан рейстерге кирген чет элдик өз эсебинен акча ала алат. Айына 30 000 рубльдан ашык эмес. Рейстерге убактылуу жашап туруу же жашап турууга уруксат алуу мөөнөтү бүткөн. Анын ичинде билим алуу, жашап турууга уруксат, патент жана эмгек келишими берилген чет өлкөлүктөр киргизилет. Ошондой эле качкын макамынан баш тарткандар, чек араны мыйзамсыз кесип өткөндөр же административдик укук бузгандар сүргүнгө айдалат. Экспедитор режими чет өлкөлүктөр үчүн алардын маалыматтары РККга киргизилген учурдан тартып иштей баштайт. Андан кийин алар ички иштер органдарынын чакыруусу боюнча келүүгө милдеттүү. Режими кайталанып, бузуулар болгон учурда алар депортациялоо жана Россиянын ички иштер министрлигинин атайын мекемесине жайгаштыруу коркунучу бар. Рейстердин биринчи күнүндө орустар мигранттарды активдүү түрдө тешип башташты. Жарандар РКЛда келген бар жогун текшерүү үчүн мигранттын аты жөнүн, туулган күнүн жана сериясын, номерин жана паспортун бере алышат. ИИМдин расмий өкүлү Ирина Волктун айтымында, алгачкы суткада ал аркылуу 62 000ден ашуун адам текшерилген. Алардын ичинен 7 000ден ашыгы рейстерде болгон. Көйгөй бардык жерде мыйзамсыз мигранттардын рейстерине кирип калса, эмне кылуу керек? Укук коргоочу Александр Тавлы Фонтанкага билдиргендей, ал жашап турууга уруксаты бар адамдар рейстерге кирген кеминде 5 учур жөнүндө билет. Көйгөй бардык жерде. Бир жигит буга чейин Т-банк эсебин жаап койгон, деп бөлүштү. Бул учурда Сбербанкты колдонгондор азырынча эсепке кире алышат. Рейстерге киргендерди эмне коркутат? Банктык эсептерди пайдалануудан тышкары рейстерге киргизилген чет өлкөлүктөргө ички иштер органдарынын макулдугусуз жашаган жерин алмаштырууга, алар турган РФ субъектинен чыгууга жана транспорт каражатын башкарууга тыюу салынат. Лицензия экзаменин тапшырууга же айдоочулук күбөлүгүн алмаштырууга аларда четке кагылат. Мындан тышкары рейстерге кирген чет өлкөлүктөргө кыймылсыз мүлк жана транспорт каражаттарын сатып алууга жана каттоого, юридикалык жакты түзүүгө же жеке ишкердикти каттоого болбойт. Жада калса никеге туруу. Россияда мыйзамсыз жүргөн жашы жетелик чет элдиктер мектептерге жана башка бала бакчаларга кабыл алынбайт. Кабарлар официалдуу МВД Россия сайтынан алынды. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиздердин документтериңиздердин мөөнөтү бүтүп, Москва Казакстан кирди чыкты кылууга тажрыйба алуу айдоочуларды издеп жаткан болсоңуздар, анда мен сиздерге Бакыт агамды сунуштайм. Бакыт агам сиздерге жолго чыгуучу документтериңиздерге жардам берет. Регистрацияңыз бүтүп калса жасап берет. Баса регистрация жасап бергенде келгениңизде жасап бербейт. Жолдо ошо границага жеткенге чейин 1 күндүк регистрация жасап берип, жолдон сиздерди жакшы алып барып алып келет. Андыктан Москва Казакстан кирди чыкты кылам десеңиздер, анда Бакыт агама кайрылыңыздар.